Assalamu alaikum. Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол күйөрмандары. ТРК Спорт телеканалы кайрадан баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү Борбор калабыз Бишкек шаары Кабаулук Ажамкул атындагы спорт ордосунда өтүп жаткан волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку лигасынын биринчи турнун алкагындагы Шумкар жана Билим командаларынын ортосундагы беттешке назарыңыздарды бурмакчы. Чу дегенде эле Билим командасы алгач упайды жаратты жана 1-0 эсебинде алдыга чыгып алды. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, Билим командасы ак кара кийим менен Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин намысын коргойт жана азыр Шумкар командасынын машыктыруучусу калыстары менен пикир талашып жатат. 2-0 Билим командасы ийгиликтүү жүрүш жасады. 2 айырмачылык менен алдыга чыгып алды. Кара кийимчендер Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Шумкар курама командасы, Жалал Абад облусу десек тагыраак болот. Демек, дагы болсо эсеп кыскарды. 1-2. Келиңиздер, бүгүн талай элери номиналдуу түрдө Шумкар командасы, алардын курамына назар буралы. Кара кийимчендер Акимов 11-чи спорттун чебери, 11-чи номердагы ойноп жаткан спортчу. Абдукаримов 5-чи, 1-чи резервдагы спортчулар. Демек, Акимовдон башка Шумкар командасынын жалпы оюнчулары жалаң 1-чи резервдагы спортчулар. Аскар уулу 8-чи, 4-чү, Жамалов 7-чи, Мамасадыков 12-чи, Сатиев 1-чи, Кадырбек уулу 10-чу, Оморкулов 3-чү, Тойчиев 9-чу, Турдукулов, Аттаков 15-чи, Кылычбек уулу 6-чы. Бул Шумкар командасынын курамы болду. Ал эми Билим командасынын курамы төмөндөгүдөй. Кубаттуу сокку жана Упай 3-3 эсеп теңделди. Билим командасынын курамы менен тааныштырып өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол сүйүүчүлөрү. Алардын курамы төмөндөгүдөй. Башкы машыктыруучусу Нуржанбек агай, албетте өз командасын азырынча жакшы тарбиялап келгендей. Билим командасы 2 рет жеңишке жетип, бир жолу жеңилүү ызасын татып калды. Артта калган оюндарында 4-3 Билим командасы бир упай айырмачылык менен кайрадан алдыда. Шумкар командасынын оюнчулары эсепти өзгөртүп теңдеди. 4-4 жаман эмес. Билим командасы. Демек, 12-чи Автандил Амангелди уулу, 4-чү Садык Тажыбаев, 5-чи Сталбек Жаныбек уулу, 11-чи Ынтымак Осмонбек уулу, 1-чи Бейшенкул Калыгов, 3-чү Аманбек Токтокожо уулу, 7-чи Айдар Жолдошов, 15-чи Бектур Акматов, 18-чи Эмир Нуржанбеков. Мына ушундай. 5-4 Билим командасы азырынча атаандаштарына тартыптуу каршылыкты көрсөтүп жатат десек жаңылган болбойбуз. Ай, бир аз шашып кетти окшойт. 7-чи номердагы Билим командасынын оюнчусу өткөрүүдө бир аз ката кетирди. Айдар Жолдошов Шумкар командасынын оюнчулары топту оюнга кошот. Абдан сонун сокку жана Упай. Топ аянттын ичине таамай барып түшүүдө. 6-чы упайды Билим командасы жаратты. 6-5. Кезектеги өткөрүлгөн топ. Аябай сонун сокку.
Топ дагы да болсо абада. Билим командасы. Чабуулда блок. Өз сөзүн айтууда. Шумкар командасынын оюнчулары эч кандай жоготууга барбастан топту кайтарышты. Экинчи толкун менен Билим командасы чабуулда алдамчы аракеттер иш жүзүндө пайда берген жок. Экинчи сызыктан сокку жана упай. Упай. Эсеп 6-6. Ал ортодо Билим командасы алгачкы оюнчусун алмаштырууда. 7-номерда оюн алып барып жаткан Айдар Жолдошов оюн таласын таштап кетүүдө. Бул алмаштыруу канчалык пайда алып келет Билим командасына. Окуянын өнүгүшүн күзөтүп туралы. Шумкар командасынын оюнчулары топту оюнга кошту. 7-6. Жок жерден Билим командасынын оюнчулары топту тосуп ала алган жок. Бир упай айырмачылык менен Шумкар командасы биринчи жолу алдыга чыгышы бүгүнкү беттеште. Ай. Мындан жакшы Акма жана Автандил Амангелди уулу. Эсепти теңдөөдө 7-7. Эки команданын тең күчү азырынча бирдей окшойт. Арттагы оюндар боюнча акыркы чемпиондор булар Шумкар командасы болчу. Алардын көрсөткүчтөрү абдан сонун кубаттуу сокку, блок. Топ дагы да болсо абада экинчи толкун менен Шумкар командасы жана упай. Эң жакшы 8-7 Шумкар командасы. Ийгиликтүү жүрүш жасоодо. Өткөрүп берүүнү Шумкар командасынын оюнчулары. Өткөрүүнү оңдотот. Жакшы. Билим командасы бирок блокко тийип топ аяктын ичине түштү. 9-7. Көп айырмачылык менен Жалалабадтыктар өздөрүнүн жакшы жүрүшүн баштады. Кезекте кубаттуу өткөрүү. Тосуп алуу анча деле бир олуттуу болгон жок. Пас абдан сонун, топ дагы да болсо жерге түшө элек. Ой бале! Автандил Амангелди уулу азыр блокто абдан активдүү. Атандашынын аракетин таамай байкаган жана топту кайтарды. 8-9. Дагы бир кубаттуу өткөрүү орун алат. Кыска пас. Автандил Амангелди уулу торчого тийип калды. 18. Шумкар командасынын оюнчулары кайрадан топту кубаттуу орундатты, бирок аянттын сыртына кетти. 9-10. Жаман эмес. Билим командасынын оюнчусу Автандил Амангелди уулу өткөрүүнү орундатат. Жаман эмес. Абдан сонун пас, топ кайрадан кайтууда. Баракелде. Билим командасынын 6-номердагы оюнчусу азыр өзүн абдан жакшы көрсөттү. Шумкар командасынын чабуулу ийгиликсиз. Экинчи дем менен кубаттуу блок абдан өз ордунда. Үчүнчү дем менен жана топ жерге түшүүдө. Эми гана Шумкар командасы абдан бир кызыктуу оюн жүргүздү. Удамауда пас оюнчу дал ошол оюнчуга топту узатып берип отурду жана соңунда Шумкар командасы өздөрүнүн максатына жетти. 11-10. Өткөрүп берүү орун алат. Шумкар командасынын оюнчулары топту оюнга кошушат. Абдан жакшы өткөрүү. Жок. Ката кетиришти азыр Билим командасынын оюнчулары. 12-10. Калыс уруксат берди топту оюнга кошууга. Жаман эмес.
Kıska pas. Kim var hazır? Hiç kim yok. Bilim komandasının oyuncusu Ынтымақ Osmonбекұлы. Алдамчы hareketleri менен esep kısaltуда 11-12. Bilim komandasının oyuncuları. Toplu oyunga koşot. Kuvvatlı sokku jana Bilim komandasının oyuncuları torgo tiyip ketti. 13-11. Akırындык менен Шумкар командасы алдын көздөй ийгиликтүү жүрүшүн жасап жаткан жайы бар. Bilim komandasынын oyuncuları топ оюнга кошулуп атканда туура эмес жайгашкан. Андыктан улам калыстар баарын баамдап, жок жерден упай тартып коюшту. 14-11. Кезекте өткөрүлгөн топ. Bilim komandасы чабуулда. Блок абдан жакшы анткени менен топ дагы да болсо Bilim командасынын карабагында аут. 15-11. 15-11. 4 ұпай айырмачылыкка келип жетти. Ортодогу айырмачылык Bilim командасы абдан жакшы баштаган болчу. Бирок кайрадан Bilim командасынын oyuncuları туура эмес жайгашкан. 16-11. Мына ушундай майда нерселерге көңүл буруш керек. Bilim командасынын башкы насаатчысы тайм-аут алууга мажбур. Анткени акыркы 5 упайды жок жерден жоготту. Ошол эле учурда 2 упай жөн эле туура эмес жайгашуудан улам орун алды десек туура болот. Кезекте өткөрүлгөн топ Шумкар командасы коргонууда жакшы, жаман эмес. Топ дагы да күрөш астында. Bilim командасынын oyuncuları топду жыгарып жиберди. 17-11. Кезекте кубаттуу өткөрүү. Абдан сонун жана эсеп өзгөрдү. 12-17. Ойсонун өткөрүү өттү. Алдамчы аракеттер жана упай. 18-12. Кайсы бир деңгээлде Шумкар командасы фаворит. Oyun эрежеси бузулду. 13-18. Чалбат команда тагыраагы Bilim командасынын oyuncuları эсепти кыскартууда. Өткөрүп берүү орун алат, жаман эмес. Кыска пас жана упай. 19-13. Bilim командасынын oyuncuları эмне болуп жатат түшүнүксүз. Шумкар командасынын oyuncuları кезектеги өткөрүүнү орундатмакчы. Жакшы орун алды. Аут. Аут. Жана 20-13. 7 упай айырмачылык менен Bilim командасы алдыга чыгып алды. Ал ортодо тагыра Шумкар командасы Bilim командасында oyuncu алмаштырылат. Айдар Жолдошов кайрадан аянтта пайда болууда. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Алдамчы аракеттер. Ой, караңыздарчы, либеро оюнчу өзүн кандай көрсөттү жана жок жерден Шумкар командасы упай жаратууда. 21-13. Секирип да койгон жок. Биринчи номердагы оюнчу. Кадырбек уулу.
Шумкар командасының ойыншылары топты ойынға қошуда. Автандил қайрадан қорғауны өз ордында. Екінші толқынменен Билим командасы. Бұл жолы дағы чабыл ийгиликтүү жеңип жоқ. Дағы бір қуаттуу соқты жана Упай. 22-13. Алгачкы сетте Шумкар командасы ишеничтүү деңгээлде өздөрүнүн пайдасына чечүүдө. Калыс уруксат берди топты оюнга кошууга. Чобич, 10 упай айырмачылык бар. Алгачкы сет Шумкар командасынын пайдасына чечилди окшойт. Аут. Сет point. 24-13. Билим командасында оюнчу алмаштырылууда. Садык Тажибаев оюн таласына чыгып жатат. Сталбек Жаныбек уулунун ордуна Упай 14-24. Шумкар командасы алгачкы сет жыйынтайбы жок. Чабыл ойдогудай болгон жок. Бара келди Автандил Амангелди уулу. 15-упай жаратууда 15-24. Жана Шумкар командасында тайм-аут. Тайм-аут үшін бөлінген уақыт жиынтыкталды. Жана Билим командасы топты оюнга кошот. Аут. Алгачкы сет жыйынтыкталды. 25-15. Шумкар командасы 10 упай айырмачылык менен өздөрүнүн пайдасына биринчи сетти чечти. Экинчи сеттен жолугушабыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол көрөрмандары, Шумкар жана Билим командасынын ортосунда беттештин экинчи бөлүгү башталат. Жана эми экинчи сетте Билим командасы канчалык ишеничтүү каршылык көрсөтөт болду экен. Шумкар командасынын оюнчулары алгачкы сетте атаандаштарына эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен 25-15 эсебинде утуп алды. Жана экинчи сетте алгачкы аракет ийгиликсиз. Шумкар командасынын оюнчулары жакшы көрсөттү өздөрүн. 1-0 Билим командасы алдыга чыкты. Ай сону 1-1. Бүтүлгөндөй эле Шумкар командасы экинчи сетти дагы ийгиликти баштап жаткан жайы бар. Эсеп теңделди. Көрүлгөн топ Билим командасы чабылда. Коргоону өз ордунда. Топ кайтат албетте. Караңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Упай Билим командасы алдыга чыгууда 2-1. Командасынын оюнчулары болсо үмүтүн үзбөш керек, жоготууга барбаш керек, убакыт бар, мүмкүнчүлүк бар. Айдар Жолдошдун өткөрүүсү. Ой сонун сокку, мындай соккуну кайтаруу мүмкүн эмес. 2-2.
командасынын оюнчулары чабуулда абдан жакшы блокко тийип сокку күчүн жоготту. Алдамчы аракеттер. Айдар Жолдошев коргонууда активдүү, аут. 3-2. Кайрадан Шопар командасы алдыга чыгышты. Oyundun жүрүшүндө Шопар командасы ушул нукта уланталабы? Жок, анткени менен мүмкүнчүлүк Шопар командасында экинчи толкун менен чабуулду улантса болот. Ой, эмне кылууда азыр? 10 номерда Шопар командасынын оюнчусу Омаркулов. Biraz шашып кетти окшойт. 3-3 эсеп теңделди. Билим командасынын оюнчулары топту оюнга кошот. Кыска пас ойдогудай болгон эмес экен. Айсонун 4-3. Билим командасы дагы да болсо өздөрүн жакшы көрсөтүшүүдө. Жана эсепти теңдегенге үлгүрдү. Шухар командасы чабуулда, пас алыс болуп калды, ага карабастан соккуну кубаттуу узатканга үлгүрдү. Жок, Айдар Жолдошев эмне кылууда? Biraz шашып кетти окшойт. 4-3. Шухар командасынын оюнчулары кайрадан өткөрүп берүүнү амалга ашырышат. Жок, бул блок эмес, торго тийди, тосмого тийди. Торчого тагыраагы. Автандил Амангелдиулунун соккусу 5-3. Жок. Кубаттуу сокку жана упай 6-3 урматтуу телекөрүүчүлөр. Шухар командасы кайрадан 3 упай айырмачылык менен алдыга чыгып алды. 6-3. 5 тагыраагы. Билим командасы жана 7-5. Блоктон азыр кезектеги упайды Шухар командасы жаратышты. 2 упай айырмачылык менен кара кийимчендер алдыда. Акырындык менен экинчи сеттин дагы тизгинин өздөрүнүн колуна алып баштагандай. Эсиңдерде болсо, биринчи сеттагы ушул нукта уланган болчу. Өткөрүү жакшы. Жок, Автандил Амангелдиулу эмне кылууда? Таптакыр анын бүгүн оюну жүрүшпөй жатат. 8-5. Абдан кубаттуу өткөрүү. Кайрадан блок. Жок, Билим командасы упай жаратты. 4-8. 6 тагыраагы. 6-8, 2 упай айырмачылык бар. Шухар командасынан мүмкүнчүлүк бар. Ийгиликтүү чабуулга чыгууга, бирок блок өз ордунда 7-8. Билим командасы эсепти кыскартууда. Урматтуу волейбол сүйүүчүлөрү, дагы бир жолу эсиңерге салып өтөлү. Сиздер ТРК Спорт телеканалында 13-чү жолу өтүп жаткан волейбол боюнча өлкөбүздүн жогорку лигасынын биринчи турун алкагында Шухар жана Билим командасынын ортосунда беттештик көрүнөсүздөр. Биринчи сетти Шухар командасы 25-15 эсебинде утуп алды. Экинчи сетте азырынча алар алдыда 9-7. Кадырбек уулу өткөрүүнү орнатат, жаман эмес. Алдамчы аракеттер, Кадырбек уулу жетти, бирок топ кайткан жок. 8-9. Демек, алгачкы сеттен кийин Билим командасынын башкы секунданты кайсы бир деңгээлде жакшы түшүндүрүштерин алып барган окшойт. Атандаштар азырынча өздөрүн жакшы көрсөтүшүүдө.
Şunkar komandasına çabılga çıkууга мүмкүнчүлүк бар. Топ дагы да болсо жерге түшүп эле эми гана Шуnkар командасынын оюнчулары өздөрүн жакшы көрсөтүштү жана аут 18. Bilim komandası blok экинчи толкун менен жакшы кубаттуураак сокку атылыш керек болчу, бирок андай окуя өнүккөн жок. Алдамчы аракеттер, топ дагы да болсо абада. Bilim komandasынын оюнчулары эсепти кыскартышууда 9-10. Жаман эмес. Автандил Амангелди уулу топто оюнга кошот. Аябай сонун коргонуу. Жакшы. 11-9. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Bilim командасы чабуулда жок. Аянттын сыртына кеткен экен демек. Блокко тийген топ. 10-11. Кайрадан Bilim командасынын оюнчусу топто оюнга кошууда. Шумкар командасы чабуулда. Бир аз кечикти окшойт. Чабуулга чыгып бара жаткан оюнчу 11-11. 11-11. Алгачкы сеттегидей оюнда эмнегедир Шумкар командасы көрсөтө албай жатат. Кыска пас, алдамчы аракеттер дагы да болсо. Топ Шумкар командасынын карамагында эми гана упай жаралды. 11-номурдагы Bilim командасынын оюнчусу ортодогу торго тийип калган экен. 12-11. Ай жакшы. 13-11. Дагы бир кубат өткөрүү эмне кылууда азыр Bilim командасынын оюнчулары. Түшүнүксүз аракеттер жасап жатканын көрүбүз. Пас мыкты болгон жок. Топ дагы да болсо абада. Эми гана Bilim командасынын оюнчулары азыр торчого топ узатып алышты. Тайм-аут. Bilim командасынын башкы насаатчысы 3 упай айырмачылыкка жеткенде тайм-аут алууда. Тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Спортчулар кайрадан аянтка кайтышат. 14-11 эсебинде Шумкар командасы аябай жакшы жүрүш жасап жатканын көрүдөсүздөр. Аут бул 15-11. Кайрадан Шумкар командасы эсепти ишеничтүү деңгээлге жеткирүүдө. Дагы да болсо эң сонун азыр Шумкар командасынын оюнчусу торго тийип калган. Жакшы эле оюн алып барган болчу. 12-15. Айдар Жолдошов топто оюнга кошууда. Кубаттуу сокку Азамат 16-12.
Мындай сокуну кайтаруу дээрлик мүмкүн эмес. Ушунчалык кубаттуу орун алганда көрүнүштө жана ыңгайсыз деңгээлде атаандаштарга келип жеткен. Абдан сонун топ кайрадан Шуңкар командасында алдамчы аракеттер. Жок. Экинчи толкун менен Шуңкар командасы чабуулга чыкса болот. Бул жолу дагы Тилекке каршы оюн эрежесин бузушту. Шуңкар командасынын оюнчулары 13-16. Билим командасынын оюнчулары өткөрүүнү амалга ашырат. Жакшы, сол кубаттуу орун алды. Чабуулда Билим командасы. Жок. Шуңкар командасынын коргоочусу жакшы аракет жасаган болчу. 14-16. Атаандаштар келип калды. Шуңкар командасы аракет жасабаса, өтүп да кетиши мүмкүн. Ынтымак Осмонбек уулу топту оюнга кошууда. Ай сонун сокку жана упай. Тосмого чыккан Билим командасынын 3-номурдагы оюнчусу Аманбек Токтокожо уулу торчого тийип кеткен экен жана оюн эрежеси бузулду. 17-14. Кезектеги кубаттуу өткөрүү. Билим командасы чабуулда. Алдамчы аракеттер. Өз сөзүн айткан жок. Кубаттуу сокку. Кайрадан блок жана упай. 15-17. Билим командасынын оюнчулары топту оюнга кошушат. Аманбек Токтокожо уулу көрүү жакшы орун алды. Кыска пас. Топ дагы да болсо жерге түшө элек. Автандил Амангелди уулу топту кайтарды. Аябай сонун сокку жана упай. 18-15. Өткөрүп берүү. Шуңкар командасынын карамагында. Жакшы. Амангелди Автандил уулу. Тагыраак Автандил Амангелди уулу аянттын сыртына сокку заткан экен. 19-15. Ал ортодо Билим командасында оюнчу алмаштырылууда. 4-номер менен Садык Тажыбаев Сталбек Жаныбек уулунун ордуна аянтта пайда болду. Кыска пас. Автандил Амангелди уулунун соккусу ийгиликтүү болгон жок. Каршы чабуул. Коргону өз ордунда, бирок экинчи сызга көтөрүлгөн топ аут. 20-15. Айырмачылыкка жетти ортодогу көрсөткүч. Жок, Билим командасынын тосуп алуусу эмне болууда? Түшүнүксүз. Мынасага кайрадан экинчи толкун менен Мынасага эмне кылууда азыр? Шуңкар командасынын оюнчусу удама бир чекитке сокку затып туруп алды. 16-20. Кыска пас, ойдогудай болгон жок комбинация. 17-20. Шуңкар командасынын башкы насаатчысы экинчи сетте өзүнүн алгачкы тайм-аутун алууда. Абдыраимов. Тыныгуу үчүн бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Спортчулар кайрадан аянтка кайтышууда. Садык Тажыбаев уулу Тажыбаев тагыраак топту оюнга кошот. Биринчи разряддагы спортчу. 1998-жылы төрөлгөн Билим командасынын өкүлү. Аут. 18-20. Акырындык менен Билим командасы эсепти теңдөөдө. Шуңкар командасы кандай жооп берет?
Мына кубаттуу сокку. Коргонуу өз ордунда. Каршы чабуул Билим командасынын аткаруусунда. Блок. Абдан жакшы. Экинчи толкун менен. Дагы бир блок жана топ жерде. 21-18. Шумкар командасынын оюнчулары аябай бир өздөрүнө толук ишенген деңгээлде өздөрүн ээн эркин сезишип беттеш уланып жатат. Катачылык жана 22-18. 22-18. Тайм-аут алууда. Билим командасынын башкы насаатчысы. Анткени экинчи сетте дагы толук атаандаштарына тартырып жатат. Шеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин волейболчулары. Демек, тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Эсеп 22-18. Шумкар командасынын оюнчулары топто оюнга кошушат. Ойсонун караңыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Автандил Амангелди уулу жаралган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан кыска көтөрүлгөн пасты атаандаштардын биринчи бөлүгүнө аянтын топту түшүрүүдө. 19-22. Автандил Амангелди уулу өзү өткөрүүнү амалга ашырды. Шумкар командасынын бул комбинациясына жыйынтык берүүдө 23-19. Шумкар командасынын оюнчулары топто оюнга кошот. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Билим командасынын оюнчулары топту аран кайтарышууда. Чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Алдамчы аракеттер. Ал ортодо оюн эрежеси бузулду. 24-19 сет point. Экинчи сетте дагы Шумкар командасы ишеничтүү деңгээлде жыйынтыктап жатканын көрдөсүздөр. Биринчи сет 25-15 эсебинде жыйынтыкталган болчу. Демек, Билим командасы экинчи сетте бир аз жакшы оюн көрсөттү. Жок, акырын гана өткөрүү менен алек. Шумкар командасынын оюнчулары беттешти экинчи сеттин жыйынтыкташы мүмкүн. Анткени менен топ дагы да болсо жерге түшүлө. Эми гана чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Кубаттуу сокку жана упай. 25-19. Шумкар командасы 2-0 эсебинде азырынча алдыда. Балким бул беттеш дагы 3 сет менен жыйынтыкталып калышы толук мүмкүн. Айтор бул суроолорго дагы бир сеттен кийин жооп алабыз. КТРК Спорт телеканалы менен бирге болуңуздар. Эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, волейбол көрөрмандары. 3-чү сет башталганы турат. Шумкар жана Билим командасынын ортосундагы беттеш абдан бир кызыктуу орун алып жаткандыгын көрүүдөбүз. Алгачкы 2 сетти Шумкар командасы өздөрүнүн пайдасына ишеничтүү чечти жана 3-чү сет дагы ийгиликтүү жана ишеничтүү баштады. 1-0. 1-0. Шумкар командасынын оюну бир аз окшошо баштагандай. Ийгилик каалап туралы. Өздөрүн канчалык жакшы деңгээлде көрсөтүшөт болду экен. Жаман эмес. Шумкар командасы кайрадан чабуулда жана эсеп 1-1. Эсеп 1-1. 3-чү сет дагы кайсы бир деңгээлде тең күчтүн астында башталды. Шумкар командасы оюнду чойбостон 3 сет менен жыйынтыктайбы же? Бул сетти атаандаштарынан берип коёбу Айтор. 2-1. Билим командасы өздөрүнүн экинчи упайын жаратышты.
ортодо абдан кубаттуу сокку, эсеп теңделди. 2-2. Азамат жок жерден азыр мүмкүнчүлүктү жаратты. Шухар командасынын оюнчусу. Шухар командасынын оюнчулары байкап туралычы. Жакшы. Абдан сонун баракелди. Аманбек Токтокожо уулу 1996-жылы төрөлгөн волейболчу, Билим командасынын керегине жарап, кубаттуу соккусу менен эсепти өзгөртүүдө. 3-2. Дагы бир кубаттуу сокку жана эсеп теңделди. 3-3. Билим командасынын оюнчусу азыр Садык Тажибаев. Алдамчы аракет жасаганга аракет кылды, бирок атандаштар алданган жок. Анткени менен Шухар командасы чабуулда. Упай 4-3. Сокку ушунчалык кубаттуу орун алды жана блокко чыккан оюнчунун колуна тийип, аянтты таштап кетти. Шухар командасы топту оюнга аралаштырат. Билим командасынын оюнчулары каршы чабуулда. Экинчи сыга көтөрүлгөн топ жана упай. Сологой оюнчу 70 номер менен Айдар Жолдошов өзүн ушунчалык жакшы көрсөттү. Албетте, волейболдо сологой бир аз ыңгайсыз абал жаратат. Блокко чыккан оюнчулар үчүн, коргонууда ойноп тураткан оюнчулар үчүн аут. Эсеп өзгөрдү. 5-4. Шухар командасы 5-упай жаратышууда. Алардын топту өткөрүүсү Садык Тажибаев. Бул жолу эсепти өзгөртүүдө 5-5. Билим командасынын оюнчуларынын өткөрүүсүн бололу. Эң сону коргонуу өз ордунда, топ дагы да болсо абада. Жөн кайтпастан ыңгайсыз деңгээлде жетип келди азыр Шухар командасынын оюнчусу. Атандаштарын жазгырып койбойн деген, бирок анын узаткан тобу тордон өтпөй калды. Садык Тажибаев өткөрүүнү орундатат. Чалда Шухар командасы жок, азыр Билим командасынын оюнчулары бири-бирин толук түшүнө берген эмес экен. Эсеп теңделди 6-6. Өткөрүү ыңгайсыз. Аргасынан Билим командасынын оюнчулары торго тийип калган азыр. 7-6. Канунун күшүн күзөтөбүз. Өткөрүү Шухар командасынын аткаруусунда. Блок жана блоктон кайткан топ аянттын сыртына түшкөндүгүнө байланыштуу упай Билим командасына. Автомобиль Амангелди уулу 2001-жылы төрөлгөн спортчу. Болгон 19 жашта жок, анын өткөрүүсү ийгиликтүү болгон жок. Аябай кубаттуу өткөрүүнү ойлонгон болчу. Автомобиль Амангелди уулу. Шухар командасынын оюнчулары өткөрүүнү орундатат. Абдан сонун блок жана упай Шухар командасынын пайдасына. 9-7. Комбинация жакшы ойлонгон болчу, жакшы өнүгүп жаткан болчу, бирок соңунда гана блоктон кайткан топко эч ким жетип бара алган жок. Шухар командасынын оюнчулары топто оюнга кошот.
Toptu тосуп алууда азыр ката кетиришүүдө Билим командасынын оюнчулары. Анткени менен Шумкар командасынын чабуулдагы ийгиликтүү болгон жок. Топ дагы да болсо абада. Эми гана сокку орун алды. Экинчи сызга көтөрүлгөн пас. Топ кайра кайтууда. Кубаттуу сокку. Садык Тажыбай уулу коргонууда жакшы. Баракелди. Каршы чабуул. Кубаттуу сокку жана топ дагы да болсо абада. Азыр Айдар Жолдошов голго тийип калды. Жок жерден Билим командасынын башкы насаатчысы кезектеги тайм-аутун алууда. 17-3 ұпай айырмачылык менен Шумкар командасы дагы да болсо алдыда келе жатышат. Эсеп 2-0. Жалпы эсеп. Эгер бул сетти дагы Шумкар командасы утуп алса, анда беттеш жыйынтыкталып, кезектеги упайларга Шумкар командасы ээ болот. Шумкар командасынын оюнчулары топту оюнга кошту. Абдан сонун комбинация жана кыска көтөрүлгөн пасты Билим командасынын оюнчулары упай менен жыйынтыктоодо. Ынтымак Осмонбек уулу ишеничтүү оюн алып барды. Коргонуу ойдогудай болгон жок, тагыра сокку торго тийип калганын көрдүңүздөр. Шумкар командасынын оюнчулары топту кайтарышты. Чабуулда Билим командасы экинчи сызыкка. Топ жерге түшө элек дагы да болсо абада. Аябай кандай кызыктуу көрүнүштөр орун алып жатат. Кыска пас, алдамчы аракеттер. Мына эми мүмкүнчүлүк жана караңыздарчы коргонуу кандай орун алып жатат. Эки команданын аткаруусунда тең. Жок, блок өтүп артка кайтууда. Кеч калды азыр Билим командасынын оюнчулары. Жана упай 10-10. Билим командасы клуб жетип алды. Алдамчы аракеттер алыскы аралык издеген болчу. 11-10. Жакшы, 12-10. Шумкар командасы оңой упай жаратты. Экинчи сызга кубаттуу сокку жана блок. 11-12. Абдан кубаттуу сокку, бирок Билим командасынын коргоочулар абдан жакшы оюн алып барды. 12-12 эсеп теңделүүдө. Жакшы, 13-12. Ой бали. 13-13 кайрадан Билим командасы. Байкаган болсоңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол сүйүүчүлөрү, ар бир сеттен сетке Билим командасынын оюну бир аз окшош жаткандай.
Эгер 6-7 сетке чейин беттеш улана турган болсо, анда алар жеңишке жетиши да толук мүмкүн. Бул жолу абдан кубаттуу сокку орун алды. Садык Тажыбаевдин колуна тийип, топ аянттын сыртына чыгып кетти. Күрөш жакшы. Айбали 15-13. Адаттагыдай эле Шупкар командасынын оюнчулары өзүнүн кезектеги ийгиликтүү жүрүшүн баштагандай. Кубаттуу өткөрүү. Автандил бул жолу ката кетирүүдө Амангелди уулу. 16-13. Out. 14-16. Эгер сызыкка топтун 1% тийип калса да анда упай болуп саналат. Абдан жакшы, топ жерге түшө элек. Эрежеге ылайык бир жолу бут менен ойноого уруксат берилет. Эң сонун. Жакшы, Шупкар командасы дагы да болсо чабуулда жана упай. Демек экинчи сызыктагы оюнчу азыр биринчи сызыктан секирип жиберген. Жана 15-16. Аманбек Токтогожо уулу топду оюнга кошту. Шупкар командасынын оюнчулары чабуул жасай алган жок. Аут. 17-15. Автандил Амангелди уулу азырынча өзүн көрсөтө албай жатканын көрүбүздөр. Блок абдан жакшы. 18-15. Алмашуу Билим командасында Автандил Амангелди уулу оюн таласын таштап жатат. Аут. Бираз ашып кетти окшойт Шупкар командасынын оюнчусу. Негизги чабуулчулардын бири, биринчи номурдагы. Абдан кубаттуу соккунун ээси. 16-18. Билим командасы топту оюнга кошууда. Жок. Комбинация анча деле бир ишеничтүү болгон жок. Анткени менен топ дагы да болсо Шупкар командасынын карамагында. Айбали. Бали сологой оюнчу Айдар Жолдошов. 2001-жылы төрөлгөн спортчу. 17-18 тайм-аут алууда Шупкар командасынын башкы насаатчысы. Тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Спортчулар кайрадан аянтка кайтып жатышат. Билим командасынын оюнчулары топту оюнга кошууда. Комбинация бул торчого тийди. 18-18. Эгер 3-чү сетти Билим командасы утуп алса, анда 4-чү сетке дагы чоюлушу мүмкүн беттеш. Көрпөг орун алды. Шупкар командасы чабуулда. Кубаттуу сокку, блокко тийип сокку кубаттуулугун өзгөрттү. Баракелди 19-18. Оюнчу алмаштырылат. Шупкар командасынын курамы
Kesekte ötkөрүлгөн топ. Кубаттуу сокку аут. 20-18. Bizim komandası 2 upa ayırmaçılık menен aldıga чыгып aldı. Şuqar komandasının başkanı saatçısı time-out aldı. Anın oyuncularının oyunu жүрбөй жатат. Алдыңкы эпизоддордо. Садык Тажыбаев өткөрүп берүүнү орнотот. Жакшы. Мына упай. 19-20 эсеп кыскарды. Каптал калысы. Топ аянттын ичине түшкөндөн көрсөтүүдө. Кайрадан. Шуқар командасынын oyuncuları өткөрүүнү орнотты, бирок жок. Билим командасы эмне кылууда? 2 уп айырмачылык менен алдыга чыгып кеткен болчу. Кайрадан атандаштары кол жетип алды. 20-20. Ишкырык жаңырды. Топто оюнга кошууга уруксат берилет. Билим командасынын oyuncuları чабуулду ийгиликтүү жиңиктей алган жок. Алдамчы аракеттер. Коргон өз ордунда эми чабуулга чыкса болот. Жок. Алар кечигишти чындыгында. Кубаттуу сокку жана упай. 21-20. Тайм-аут Билим командасынын башкы сатысы алууда. Кызыктуу беттеш өтүп жатат. Билим командасынын башкы сатчысы алган тайм-аут жиңиктей алууда. 3-чү сет 21-20. Шуңкар командасынын oyuncuları блок өтүп аянттын сыртына кетти. 21-21. Билим командасы топто оюнга кошот. Чабуулга Шуңкар командасы чыкмакчы. Өткөрүп берүү жаман эмес. Алдамчы аракеттер, упай 22-21. Шуңкар командасы 3-чү сеттен кийин эле беттешти жыйынтап койгонго аракет жасап жатат. Өткөрүп берүүнү бул жолу Шуңкар командасы орындатат жана чабуулга Билим командасы чыгат. Жакшы. Билим командасынын чабуулу. Блок. Эсеп өзгөрдү. 22-22. Аут 23-22. Аянттын сыртына кеткен экен. Калыстар ушундай чечим чыгарууда. Жана Шуңкар командасы кезектеги өткөрүүнү орындатат. Жаман эмес өткөрүү, жакшы деңгээлде орун алды. Айсонун укуктуудай сокку 23-23. Менин оюмча беттеш уланат болуш керек азыр. Билим командасы өткөрүүнү орындатат. Айдар Жолдошов 7-нчи номердагы Билим командасынын оюнчусу. Жакшы. Кубаттуу сокку, коргоон өз ордунда. Чабуулда Билим командасы. Блок. Топ артка кайтууда. Экинчи толкун менен Шуңкар командасы. Айсонун 24-23.
Match point urmаттуу теле көрүүчүлөр. Эгер азыр Шумкар командасы 25-упайды жаратса, беттеш жыйынтыкталат. Эгер Билим командасы жаратып койсо, анда эсеп 26-га чейин өзгөрүшү толук мүмкүн. Шумкар командасынын оюнчулары топто оюнга кошууда. Өткөрүп берилген топ Билим командасы чабуулда. Кубаттуу сокку жана 24-24, 24-24. Азырынча беттеш жыйынтыкталбайт. Билим командасы чабуулга чыгат. Тагыра өткөрүп берүүнү орнотот. Билим командасында оюнчу алмаштырылууда. Автандил Амангелди уулу аянтта пайда болду. Өткөрүлгөн топ. Чабуулда Шумкар блок көз ордунда экинчи толкун менен чабуул өнүгөт. Кубаттуу сокку, коргонуу жакшы. Аут тилекке каршы 25-24 кайрадан Шумкар командасы алдыда. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк жаралган болчу Билим командасында азыр. Тилекке каршы Аманбек Токтогожо уулунун узаткан соккусу ойдогудай болгон жок. Өткөрүлгөн топ Билим командасы чабуулда. Аманбек Токтогожо уулу коргонуу өз ордунда. Шумкар командасы сокку жана аут. 25-25. Билим командасынын оюнчулары оңой менен жеңилүүгө макул эмес. Эсеп 2-0, 3-чү сет. Билим командасынын оюнчусу азыр Аманбек Токтогожо уулу топто оюнга кошот. Кубаттуу өткөрүү орун алды. Кубаттуу сокку жана 26-25. Блокко тийип топ аянттын сыртына кетүүдө. Кайрадан Шумкар командасы матч поинтка чейин жеткизди. Кубаттуу өткөрүү Билим командасы чабуулда. Сокку блок жана 26-24, 27-25. Ошону менен 3-0 эсебинде беттеш жыйынтыкталууда. Биз Шумкар командасынын көрөрмандарын куттуктайбыз. Ал эми Билим командасына башка мелдештерде, башка оюндарда ийгилик каалайбыз. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. КТРК спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы кызыктуу беттештер орун алат. Бар болуңуздар.